Сыртта 40 градус ысык. Бул ысыкта биз кандай коргонобуз, эмне кылышыбыз керек? Албетте адистердин кеңеши сөзсүз керек бизге. Ысык аба ырайынын адам ден соолугуна таасири кандай, деги эле пайдасы барбы? Андан кантип сактанышыбыз керек? Ушундай бир нече сурообуз бар. Ага жооп алуу үчүн коногубузду чакырдык. Арзиева Миновар Сабировна, дарыгер терапевт. Кош келиңиз. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Ысыкта кандай атасыз эжеке? Ысыкта. Ысык азыр эми бизде иштеген жер салкын болгон үчүн билбей атабыз. Эртең менен чыгабыз, кеч салкын түшкөндө кайтып атабыз. Жакшы. Эми башынан баштайлы. Ушул ысык аба ырайынын адам баласынын ден соолугуна тийгизген таасири кандай болот? Ысык аба адамдын организм ден соолугуна пайдасы да бар, зыяны дагы бар. Бул пайдалуу жагы ысыкта баягы өзүбүздүн естественный баягы күндүн нурунан витамин D терисинин астында иштелип чыгат. Экинчиден эмелер көңүлү кунак, настроениясы жакшы болот ысыкта. Мөмө чемелер натуралдуу күндүн ысыгында бышкан мөмө чеме жегендиктен пайдалуу витаминдерди, керектүү заттарды организмдери алат адамдарчы. Ошон үчүн гемоглобиндер жакшы көтөрүлөт. Баягы полиартрит, остеопорозторго жакшы таасир этет күндүн нуручу. Ошол мезгилде алдын алуу профилактика иштерди жасап, машыгууларды жасаса болот. Күндүн тескери таасири өтө ысыкта баягы күндүн нурунун сокусун алып калат көп адамдар. Тепловой удар деп коет, ысыктан удар алышат, анан өтө катуу ысып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн баягы күндүн катуу аба ысыган мезгилде эртең менен саат 10го чейин ачык абада көчөдө чыкканга аракет кылыш керек. Кечинде саат 4төн кийин. Ага чейин ошо тепловой удар, солнечный удар, перегревание деп коет, ошолорду алып калышыбыз мүмкүн да. Бул учурда көчөгө чыгыш керек болсо кантип сактаныш? Көчөгө чыкканда чыгыш үчүн анда пактадан токулган кездемеден кийимдерди, лёндон токулган кийимдерди кийгенге аракет кылып, солнцезащитный кремдерди сыйпап, башка дагы шляпасы чоңураак, кепка, шляпа, натуралдык же кол чатыр кармалыш керек. Баягы солнцезащитный очкилерди тагыш керек. Күндүн катуу суусу дагы көзгө зыян. Эметкенде жана суусундукту ичип жүрүш керек дайымачы. Суусундуктарды обычный эле кайнатылган өзүбүздүн суу жөнөкөй эле. Же ага болсо, например, 1 литр сууга кичинекей жарым кашык туз, жарым кашык сода салып, баягы кичине маладай туздалган суу ичип жүргөн жакшы. Анан натуралдуу сатпайбы адамды? Суусатпайт, ал суусатпайт. Ал эме натуралдык немеден жасалган компот, мөмө жемиштерденчи, сок натуральный. Анан азыр көбүнчө зыянда, мында кола, энергетический ичимдиктер, кан салган ичимдиктер кайра суусатып, кайра ичиртип, ал эч кандай чаңкоону кандырбайт. Ошондуктан алардан мындай алысыраак болуп, жөнөкөй эле сууну гана ичип жүргөн жакшы. Толмочу адамдар 3 литрге чейин, арыгыраак адамдар 2,5-2 литрге чейин эртеден кечке ичкен жакшы да, анычы. Аз-аздан дайыма ичип жүрүш керек, жандарына салып алыпчы суу. Кээ бир адамдар суу ичкенде кайрамдай шишип, бир тескери да таасир эткен жагдайлар бар. Таасир эми баягы кээ бир адамдардын бөйрөктөрү ооруп, жакшы эметпей, жүрөк кан тамыр системалары ооругандар, ошолордуку көбүрөөк эметиш керек да. Ошо ичкенде ишип кетет. Ошон үчүн ден соолугуна карап, желатин ошондой адамдар өтө тердеп аткан мезгилде сууга түшпөгөнгө аракет кылыш керек. Себеби өзү тердеп турганда баягы кан тамырлар кеңейип калат, анан алар дароо эле муздак сууну ванна баягы бассейнге түшө турган болсо, анда дароо кан тамыры кысылат дагы, кайра наоборот инфаркт, инсульттарга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн өтө ысыкта өздөрүн абайлап жүрүш керек. Кан тамыр, жүрөк кан тамыр системасы ооругандар,
Дагы кандай ооруларды козгойт бул ысык? Козгогондо көбүнчө ушул ысык аба жүрөк кантар системасына көп таасир этет, нерв системасы менен ооругандарга да таасир этет көбүрөөкчү. Ошол мезгилде өздөрүн абайлаш керек да. Кармап режимди көлөкөдө, салкын жерлерде кармап. Кандай тамактаныш керек? Тамактанганда мына жай мезгилинде көбүнчө баягы эт азыктарын, кант сахар баягы эмелерди, углеводдорду ограничить этиш керек да, азыраак пайдаланыпчы, овощ, фрукт, мөмө жемиштерди көбүрөөк жеп, аз-аздан порцияга бөлүп 4-5 жолуга бөлүп жеш керек. Анан тамактангандан алдында сууну көп ичпеш керек да, мөмө жеме жеп бүткөндөн аз-аздан ичиш керек. Кээбилер бар да 1-2 стаканды дароо ичип алып, ал да зыян келет. Ашказанды өтө переполнениемда көп толтуруп албаш керек да. Аз-аздан жеп туруш керек. Ошон үчүн өтө тоюп алгандагы ысыкта көтөрүш кыйын болуп калат, оор келет. Жакшы. Ушул учурда бизди баягы дагы бир тынчсыздандырган нерсе паника бар го, мисалы, ой ысык болуп кетти деп анан бул дагы бир топ зыян алып келиши мүмкүнбү? Паника дагы ооба, баягы өздөрү ысыктан ооруп неметкендер андан бетер күчөтөт да, бардык оорулар нерв системадан да, ошон үчүн андан өтө ысыктан коркпостон эле абайлап ошо баягы эметкендей үйдө, например, көп кондиционерди да көп колдонгон болбойт. Ушу 15-20 градуска чейин эле болуп, кээбилер ысыкта аябай эле кондиционерде отуруп алышат, кечке сууга түшүрөт, олор да зыян. Баягы өзү өтө төртеп турган мезгилде бир аз мындай мээлүү салкыныраак жерде, көлөкө жерде отуруп туруп анан кийин тери эме болгондон сууга эмеге түшүш керек да. Эч кандай паника кылбастан дайыма жаныңарда суусундуктарды коюп, туура ичип неме кылса эч коркунучтуусу жок. Өтө ысыктынчы. Биздин ошол кыргыз эли көп нерселерди мындай тогото бербейт да. Эшикте ушундай бир ысып аткан учурда кичинекей жаш балдардын башында баш кийими жок эле жетелеп бараткан атиңдерди да көрдүк да. Бул жаш балдардын териси өтө назик да, организм да назик. Ошон үчүн жаш балдарды мүмкүн болушунча саат 10дон кийин 15ге чейин сыртка алып чыкпау керек. Аларды если вынужденный эле алып чыга турган болсо, анда баягындай панамка, кепкаларды, пояс, эмени кийгизип, пахтадан токулган кеземеден кийимдерди кийгизип, жең узун же болбосо защитный өздөрү атай детский кремдер бар, ошону сыйпапчы. Ошо менен терисине алып чыкса болот. Анан дагы көп 15-20 мүнөттөн ашык жүрбөгөнгө аракет кылыш керек да. Если машинада да отурганда кондиционери бар машиналарга отуруп, өтө сырттан, например, 25 градус болсо, помещениенин баягы машиналардын ичинде 40 градуска чейин чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баягындай эме кылса, өтө ысып кете турган болсо, жандарына дайыма баягы сүлгү алып жүрсүн, сууланганчы, ошо менен арчып, денесин, беттеринчи, жаш балдардычы, суусундуктардан берип сакташ керек. Жалгыз таштабаш керек да машинанын ичиндечи, өтө ысып кетип, өтө ысып кетиши мүмкүн. Туура. Жогоруда кийим жөнүндө да айтып калбадыңызбы? Анан азыр ысык болгондо эле ошол кыска кийгенге аракет кылабыз көбүнчө, ысыктан качып. Бул туурабы же болбосо денени жаап, жукараак кийим кийип жүрүш керекпи бул ысыкта? Бул туура эмес ысыкта, себеби баягы биздин кийим өтө катуу күндүн нурунан теринин ортосунда да аба болуп туруп сактайт да биздичи. Баягы өзүңдү териңди тердегенде ошо тери катмарын кармап турат дагы, ал кайра переохлаждение болуп, терчи өзүбүздүн испаренияны сактап турат да. Если ачык кие турган болсо, тер деген дароо эле чыгат, баягы бууланып, өзүңдөн териң кетип калат дагы, тез кургап калышы мүмкүн да, терисичи адамдынчы.
Демек жабык жабыраак кийгенге аракет кылыш керек. Натуральный ошо пактадан, льондон токулган кийимдерди кийгенге аракет кылыш керек. Рахмат баалуу кеңештериңиз үчүн. Ооба. Кандай жагдай болбосун, ар бир адамдын саламаттыгы өзүнүн колунда дейт. Бүгүнкү кеңештер дагы кулагыңыздарга күмүш сырга болсун. Ооба, бизге дарыгер терапевт Минавар Арзиева эжекебиз күндүн ысыгында кантип коргонушубуз керек, өзүбүзгө кантип кам көрүшүбүз керек деген сыяктуу суроолордун тегеретесинде кеңештерди берди. Ооба, абайлаңыздар, өзгөчө ушул Чүй боорунда жашаган, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде жашаган биздин мекендештерибиздин кулагына күмүш сырга катары айталы. Ал эми нарын элине? Ал жакта салкын. Ооба, ал жакта салкын. Ооба. Демек, ысыктан коргонолу, өзүбүздү сактайлы.